Жамангулов Акылбек Жекшенович дегенге сиздер иш козгогонсуздар. Бул сиздин убагыңызда эмес, бул тиги Курманкул Зулушевдин убагында болчу да. Аны камадыңыздар. Эч кандай далили жок да. Бир жарым жыл канча отурду билбейм, аны кайра чыгарып атасыңар да актапчы. Мен ошол мага таң калтырып атат да, бул кандай болуп калды депчи. Ошол боюнча маалыматыңыз бар да, ошону айтып бересизби? Фамилиясын кайталап койсоң. Жамангулов Акылбек Жекшенович деген. Бул Альфа Телекомдун директору болчу да. Бул боюнча менде так Мен муну айтып атканым мындай да, сиздердикичи. Мен эми билебиз аны ким кандай камап, кандай эмне кылган. Ошол убакта камап, отургузуп, анан акча алып, анан кайра кой берген фактылар бар да. Эгер надо будет өзү азыр эми арызын жазсак жазбай атат, жазат эртең бүрсүн. Канча акча бергенин да айтып берет ошол. Мен ошол факты боюнча айтып атам да. Кандайдыр бир жанагындай фактылар болсо, өзү келип кайрылса мен кабыл алууга даярмын. Жок, мен муну айтып атканым мындай да, так жагдайларды мен билбейт экенмин. Бул дагы биздин коллегабыз болчу, депутат болгон чогуу ошол жерде жүргөнбүз. Эми муну камап коюшту дагы, бул байкуш атасы, ошол убакта атасы бар болчу да. Азыр атасы ошо переживать этти баласына. Каза болуп калды дагы. Атасы дагы бир 30 жыл жашамак. Эми ушундай фактыларды айтып атам да, ушул туурабы, туура эмеспи депчи.